Адахан Мадумаровдун тарапкерлери жогорку кеңештин имаратынын жанына чогулушту. Учурда парламент Мадумаровдун кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү маселесин жабык эшик артында кароодо. Бүгүн 22 июнда жогорку кеңеш депутат Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга парламенттин макулдугу боюнча башкы прокурордун сунушу боюнча комиссиянын корутундусун жабык эшик артында карамай болду. Комиссия кандай жыйынтыкка келген азырынча белгисиз. Депутаттык комиссия 1 июндан тарта иштеп, жыйындар жабык эшик артында өттү. 31 майда жогорку кеңешке башкы прокурордун депутат Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү сунушу түшкөн. Жогорку кеңеш башкы прокурордун сунушун кароо боюнча комиссия түзгөн. Спикер Нурланбек Шакиев башкы прокурордун сунушу кылмыш жаза кодексинин төмөнкү беренелерине таянып жатканын билдирген. 278 статья массалык башаламандыктар, 326 статья бийликти күч менен басып алуу, 36 статья кылмышка даярдануу, 338 статья 3 пункт кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу. Бул учурда Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Бул тууралуу эл өкүлү Акбөкөн Таштанбеков билдирди. Маселе жабык эшик артында каралды. Жабык жыйынында кандай талкуу болду, эмне чечимге келдиңиздер? Эми мындай да. Талкуу менен силер деле билип атасыздар эмне болгонун, эмне үчүн документтер боюнча эчтеке деп айта албайм. Жашыруун болду. Парламент макулдугун берди. Не деп? Кандай? Бирок эми мындай да. Күнөөсү бар жок деген маселе чечип турган жок да. Эми маселе следствие ошону мен өзүмдүн башыман өткөн ошочу. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Мен де бир ай эсиңиздеби түрмөдө жаттым. Жактоочуларым менен күнөөм жок деп мен чыгып кеткем да. Эми сиздин акчаңыз бар эле чыгып кеттиңиз. Жок, эми акчада эмес. Жогорку кеңеш ак үйдүн алдында Адахан Мадумаровдун шайлоочулары нааразычылык акцияга чыгышкан. Алар депутаттардын жабык эшик аркасында өткөрүлгөн жыйынынын чечимин күтүп жатышкан. Аларда 5-10 мүнөт мурун Акбөкөн Таштанбеков депутат чыгып, депутаттардын көпчүлүк бөлүгү башкы прокурордун сунушуна макул болгонун билгизип, 17 депутат каршы болгонун айтты. Ал эми өзү боюнча маселеге жооп берген жок. Ал каршы же макул болдум деп так айткан жок. Болгону Адахан Акбөкөн Таштанбековго буга чейин кылмыш иши козголгондо, козгоо боюнча чечим болгондо Адахан Мадумаров макул бергенин айтты. Азыркы учурда күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери келип бул жерге митинг кылганга болбойт деп чечим бар экенин көргөзүп жатышат. Ага нааразычылык акцияга чыккан Адахан Мадумаровдун шайлоочулары макул болушпай эле. Эске салсак, буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев депутат Адахан Мадумаровго карата кылмыш ишин козгоо боюнча сунушун берген. Андан соң депутаттардан комиссия түзүлүп, таң эрте Бүтүн Кыргызстан деген баракчада депутаттар сунушка макул болгон деген маалымат чыкты. Көп өтпөй ал маалымат фейк маалымат болуп табылды. Бүгүнкү жогорку кеңештин жалпы жыйынында Адахан Мадумаровго карата кылмыш ишин козгоо боюнча сунушу жалпы депутаттардын колдоосу менен жабык эшик аркасында талкуулоо чечими кабыл алынган. Азыркы учурда расмий маалымат бериле элек, бирок депутат Акбөкөн Таштанбеков депутаттардын көпчүлүк бөлүгү ошол сунушту колдогонун айтып кетти.
А бирок бул жерге чогулган эл чечимин, депутаттардын чечимин күтөбүз деп таркабай жатышат. А бирок бир аз мурун Акбөкөн Таштанбеков баягы Адахан Мадумаров тарапташтары менен чогулуп сүйлөшүүлөрдү уюштурган деген маселе боюнча күнөөлүү эмес деп депутаттар бул маселе боюнча ишти алып салууну өтүнгөнүн айтты. Бирок жалпы 4 иш боюнча канча иш боюнча кылмыш ишин козгогонго уруксат берилди тактап айткан жок. Адахан Мадумаровдун тарапташтары учурда депутаттын өзү Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров чыгып бул эл менен жолугат деп күтүп жатышат. Мындан 15-20 мүнөт мурун дагы бир жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев дагы депутаттардын жабык эшик аркасында өткөн жыйыны жалпы аяктап калганын айткан эле, бирок ал депутаттар бул сунушту колдоду же каршы оюн билдиришти деп так жооп айткан жок. Ушул эле учурда Балбак Төлөбаев дагы Ак үйдөн чыкканына күбө болдук. Ал бул боюнча маселеге бул комментарий берген жок. Бул жерде болжолду 25-30 максимум 40 адамдын тегерегинде чогулушкан. Алар өзлөрүн Адахан Мадумаровдун шайлоочуларыбыз деп тааныштырып жатышат. Июнь Ак үйдүн алдында Адахан Мадумаровдун тарапташтары чогулуп шайлоочулар митингге келишкен. Алардын бири өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен Ош обласына караштуу Өзгөн районунун Куш айылынан келдим. Мурзаева Венера. Эмне себептен, кандай максат менен бул жерге келдиңиздер? Мындан бир канча күн мурун Мадумаровго жалган жала менен иш козголгон. Болбогон беренелердин негизинде биздин генпрокурорубуз Курманкул Зулушев Токтор Алиевич өтүнүш келтирген экен жогорку кеңешке. Ошонун иши бүгүн каралат деп, ошол себептен келдик. Эмне талап менен келдиңиздер? Биздин койгон талабыбыз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичка мандатты бул бийлик өкүлдөрү эмес, эл берген. Ел шайлаган. Ушул 90 депутаттын баардыгын ел шайлаган. Бүгүнкү күнү бунун кол тийбестигин алган бул эң туура эмес нерсе. Ушул койгон беренелери дагы туура эмес. Бул эч чындыкка дал келбейт. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич эч качан мыйзамды бузган эмес. Эгерде ушул койгон берененин негизинде болгондо, ошол Садыр Жапаров эмес, Садыр Жапаровдун ордуна Мадумаров отуруш керек эле. Эгер ушулардын койгон айыбы туура болгондочу, бул киши андай мыйзамсыз жол менен барбайт. Бул киши мыйзамды аябай сыйлаган киши. Мен ушул бүгүнкү күнү депутаттарга кайрылат элем.
депутаттар силерге дагы мандатты эл берген. Ел шайлаган. Сиздер ел өкүлдөрүсүздөр. Мадмаровду бүгүн колдоп ала албасаңыздар, бүгүнкү Мадмаровдун күнү эртең сиздердин башыңыздарга келет. Бул турган сөз. Ал эми азыркы күнү мен дагы бир баса белгилеп айтып кете турган нерсем, азыркы бийликтин алсыздыгы Мадмаров бүт чындыкты эл тарабын талашкан, элдин сөзүн сүйлөгөн жогорку кеңеште бир эле Мадмаров болуп атат. Буну бардыгы бийлик туюп турат. Ошол себептен, эмне себептен булар Мадмаровду жок кылыштын айласында болуп атат. Дагы кайсыл жерде, кайсыл жака мына Кемпирабадка окшотуп өткөрүлүш максатында турушат. Мен анысын биле албаймын. Бүгүнкү күнү булардын азыркы Мадмаровго коюп аткан күнөөсүн бул биринчиден бул туура эмес, экинчиден буну депутаттар дагы эмес, ошол түзүлгөн комиссиясы дагы эмес, буну эл чечет. Себеби Мадмаровду эл шайлаган. Эгерде туура эмес жыйынтык чыгып калса бүгүнкү күндө карапайым эл Мадмаровду камай албайт деген чоң үмүт менен отурушат. Бул жерде биз бир учкун эле келдик да азыркы күнүчө. Азыркы убакта биз элдин бир учкун эле турат бул жерде. Мадмаровду камай албайт деп карапайым эл аябай жакшы үмүттө отурат. Керек болсо бизге дагы айтканыбызга ишенбестен Мадмаровду камай албайт деген бизде азыр элдин Мадмаровдун шайлоочуларынын чоң үмүтү бар. Эгерде ушул үмүтүн ташкапкан болсо, анда эл өзү билет кандай кылышын. Буну ел өкүлдөрү эмес, ошол комиссия дагы эмес. Чечпестен муну эл чечиш керек. Буну элге салып берсин, эл чечсин. Мадмаровдун кандай күнөө менен болот? Азыр жашуунун эшиги артында деп атат. Бул жашуунун эшиги артында караганда бул туура эмес. Өзү негизи муну коюлган айып туура эмес да. Бул жерде Мадмаровду эмес, ошол Мадмаровду сунуштаган, ушул сунуш келтирген Зулушев Курманкул Токтаралиевдин өзүн соттош керек. Мен ушунду айтам. Бул менин жеке оюм, мен буну эч кимге таңуулабайм. Курманкул Зулушев, мен сизди аябай сыйлайт элем. Сизди аябай жакшы инсан катарында билемин. Бул сиздин өзүңүздүн койгон чечимиңиз эмес, сиз буйрук аткарып атасыз. Бийликке буйрук аткаргандар эмес, эл үчүн кызмат кылгандар келиш керек. Ел үчүн кызмат кылгандар камалып кете бериш керекпи? Жогорку кеңеште элим жерим деген бир Мадмаров болсо, буну да каматып берсеңер, калган депутаттар колуңардан эмне иш керек силердин? Баягы күнү күлүп жыртаңдап отурасыңар, ичиңерди кен койгула. Эмне болуптур берип койсо, анын атына коюп койсо деп. Бул туура эмес, силерди ким айтат эл өкүлдөрү деп. Силер кайдыгерсиңер? Эгерде Мадмаров камала турган болсо, депутаттар баардыгыңыздар мандатыңыздарды тапшырып кете бериңиздер. Элге сиздердин элге кереңиздер жок. Мадмаров жок, бул жогорку кеңеш жок деген сөз болот. Мен ушунтип айтам. Аты жөнүңүз ким? Мурзаева. Атыңыз? Венера. Кайсыл жактан келдим дедиңиз? Кыргызстан мүчөсү болосуз? Мен Мадмаров Адакан Кимсанбаевдин шайлоочусу болом. Шайлоочусу, бүт Кыргызстан мүчөсү эмес. Мүчөсүмүн. Болот. Рахмат. Жыйырма экинчи июнь учурда жогорку кеңештин депутаттары жабык эшик артында Адахан Мадумаровдун маселеси боюнча башкы прокурор Курманкул Зулушевдин сунушу менен козголгон маселе боюнча талкуу жүрүп жатат. Нааразычылык акцияга орточо эсеп менен 20-25 адам турат. Алардын айтымында Адахан Мадумаровго карата кылмыш иши козголбош керек. Саламатсызбы ата? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Каяктан келдиңиз? Эмне максат менен келдиңиз? Сиз кайсы каналда? Кактустанмын. Кактус азыр да калды эле менде. Кыргызча редакциясы. Кыргызча редакциясы. Ошол мен Өзгөн шаарынан келдим. Эми бир максат менен келдим. Туруп сүйлөйм, сиз отуруп болбойт. Туруп сүйлөп берейин. Бир эле максат менен келдим. Биз бүтүн Кыргызстандын эмеси партиясынын биздин эме шайлоо эмеден атаган Мадумаровду шайлады. Ушул шайлагандан бери ушул жерде эмеди күнүгө жогорку кеңештин эмесин отурумун көрүп атабыз. Жогорку кеңеште
Жогорку Кеңештин иши тирилип калды. Эмне дегенде ар пикирлер айтып атат. Туура пикир, натура пикир. Азыр позиция, оппозиция дебейм мен. Бирөөнүн пикири бар, бирөөнүн башкача пикири. Пикир алмаштыруу. Бул жерде Жогорку Кеңеште кол сундуруу, мунду сундуруу, мен эркекмин деген андай кетпейт. Сен тил жулуу деген болот. А жерде эмне болот? Диспут. Sen dalilde, senin tuğran yani sözünün dalilde. Atakan ki bazen köp fikir, oy fikirlerde yatın. Birinci de elge, balığa pas öbe, hemen aytıp atat. Birinci ana hemen kazınızga karşı çıktı. Niye karşı çıkmadı? Bunun keleceği jaman olur. Faydasından ziyanı hesapta geledi. Oşundan ne oldu? Oşun zamanıyla batkenden ne oldu? Kanca neme oldu? Oşun için neme kılan bunda oyunlar toktop işlep atkan adam. Kırgızstanda işlep atkan adamды koldaybay biz özümüz onu koldap sakta albasa kim neme kılat? Erten biz kanday жооп bereriz? Baldarga ne bererlerge? Mına kızım erten gelecek sizler kolunarga ötөт. Sizlerge Kırgızstan güldep jaynap atkan taşlap ketiş gerek. Egerde men үйдө жатып алып комментарий жазып мага оңой эле эме өтөт. Бирок курманчылык менен мына силерге келдим, жеткизейин деп. Atanın sözü akıldın közü deyit. Biz aytıp koyuş periz. Erten atağız, babağız aytpady degen sizler bizge domat kıla albaysыңар. Kırgızstan sizlerde kalat. Anan, aksakallar, çurkap, jaşlar. Sizler hareket kılmasan Kırgızstanды sizler ne kurasыңар? Men köp aytayım. Emnege Kırgızstan'da ikinci Şveysariya deyit. Şveysariya ikinci Kırgızstan boluş gerek. Bizge Allah'tan ber degen bergen. Tuğra, haqiqatni işletecekçi Kırgızstan olsa birinci emas. Азыркы учурда бул депутаттар жабык жыйын жабык эшик аркасында бул маселени талкуулап жатышпайбы? Сиздер кандай чечим болот деп жатасыздар? Бул чечим сиздердин оюңуздарга туура келбей калса кандайдыр бир иш аракет көрөбүз деп жатасыздарбы? Эми бар Алла Тааланын колунда. Кандай чечим болот, кандай эме болот. Биз үмүт кылып атабыз, туура чечим болот. Үмүт Алла Таала хидият салат. Депутаттар insanlar, Kırgız'ın yarandары tuğra, egerde kelечекте эме Kırgızstandын kelечегин ойлосо, tuğra чечим чыгарат деп биз үмүт кылып атабыз. Рахмат сиздерге да, рахмат ушу tuğra маалыматты жеткизип, эме биз өз мамлекетке душман эмеспиз, эме эмеспиз, биз эме ишин сурабай атабыз. Tuğra, мыйзам менен эме, акыйкат менен чечтерип, ошол эле жакшы. Болду, элди өзү тиричилигин кыла берет. Баары тиричилигин кыла берет. Ошого сиздерге рахмат кыздар. Elge жеткизип, туура жеткизип маалыматтар койсоңор болду. Ошол эле биз рахмат силерге чоң рахмат. Разрешите как түсүнүгү. Saat 6'dan 3 minut öttü. Бул жактагы Адахан Мадумаровдун шайлоочуларыбыз деген адамдар ак үйдүн эшигин алдына бара жатышат. Бул жерге чогулган эл депутаттар жабык эшик аркасында өткөзүп жаткан талкуунун чечими оң жыйынтык менен аяктайт деген үмүттө. Бүгүнкү жогорку кеңештин жалпы жыйынында эки маселе андан тышкары каралган.
бул Эдил Байсаловдун отставкага кетирүү боюнча депутаттык топтун сунушу жана Адахан Мадумаровга кылмыш ишин козгоо сунушу боюнча маселе. Эдил Байсаловга карата талкуу парламенттин жалпы жыйынында ачык талкууланып, депутаттардын көпчүлүк бөлүгү ал маселени колдоп беришти. Президентке сунуш берилди. Ал эми экинчи маселе боюнча Адахан Мадумаровга кылмыш ишин козгоо сунушу боюнча маселе жабык эшик аркасында өтүп жатат. Включу.